Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Төлөкөн айылынын ортосунда жайгашкан сатыла турган 6 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Төлөкөн айылындагы Жоло Мамытов мектебинин жанында турам. Бул жака кантип келем десеңиздер, эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Төлөкөн айылына киресиздер дагы. Бул жака карап кирип келип атканыңыздарда ушул эле жолдун сол тарабында Жоло Мамытов аталышындагы мектеп жайгашкан. Ал эми сатыла турган 6 сотук плюс фундаменти менен сатыла турган 6 сотук жер тилкеси мына ушул мектептин жанындагы эле мына ушул көчөдө жайгашкан. Бул көчөнүн аты Мадымаров Икрам. Андыктан сиздер ушул Мадымаров Икрам көчөсүнө кирип, ичкериге түз болжол менен бир 100 метр ичкериге түшсөңүздөр, жолдун сол тарабында сатыла турган 6 сотук жер тилкеси жайгашкан. Эске алыңыздар, бул жолду көрүп атасыздар, асфальт экен. Ал эми ушул эле чоң жол менен сиздер бул жакка карап түз кете турган болсоңуздар, Төлөкөн айылынын аяк тарабына даңгы эс алуу жактарга карап бет аласыздар. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен ичкериге болжол менен бир 100 метр ичкериге түшүп келгениңиздерде ушул эле асфальт жолдун сол тарабында 6 сотук теп-тегиз болгон жер тилкеси сатылат экен. Азыр сиздерге ушул 6 сотук жер тилкесин тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып беребиз. Назар салып туруңуздар, ушул жердин ээси менин жанында турат. Ассаламу алейкум ага. Катуураак сүйлөй бересиз, а? Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы, жакшы. Сатыкка койдуңуздар жерди? Ооба, сатыкка койдук. Жакшы. Жери 6 сотук экен. 6 сотук жер. Узун турасы канча болуп калат? Ошондо бул жагы кетет 20 бияк 35 болот. 6 сотук. 20га 30 болгон 6 сотук жер тилкеси экен. Условияларын айта кетсек, эмне бар, эмне жок экен? Бул жерде катуураак сүйлөй бериң. Бул жерде кыштын жайына суу өтөт. Суу токтобойт. Суу токтойт, кыштын жайы суу бар. Водопровод койгонбуз могу жерде. Бул жакта кранты дагы бар экен, а? Сууну ачып, напорун көргөзүп коелу көрүүчүлөргө. Суу токтоп калды. Үчөчүк менен бар азыр буякта. Жандырып коюш керек, а? Үчөчүктөн жандырып коюш керек экен. А так суусу токтобойт экен. Суу, свет бар экен. Суу үйдүн ичине чыгат, плюс бул жерден дагы агат. Анан жолун айта кетейли. Мына ардактуу замандаштар, суу агат, жолу асфальт экен. До конца асфальт, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дагы бир маалымат бере кетейли. Ушул эле жерди сатып алган болсоңуздар, бул жакты көрүп атасыздар. Природа, таза аба, сонун жерде жайгашкан. Ушул эле жолдун боюнда бул жакта Жоло Мамытов аталышындагы мектеби дагы бар. Ал эми ушул эле жол менен бул жакка карап 1 километр кете турган болсоңуздар, өзүнүн садиги дагы бар. Андыктан бул жерди сатып алып турган болсоңуздар, мектеп, садик боюнча сиздерде проблема болбойт. Ушул эле центр жолдон 2 маршрутка каттайт. 124-маршрутка жана ошондой эле 10-номердеги автобус дагы шаардын бурч-бурчтарына каттайт. Андыктан кыйналбайсыздар. Шаарга болжол менен бир канча минутта жетип калат экен? Шаарга бир 10 мүнөт жол. Машина менен? Машинадан 10 мүнөт жол. Жакшы. Шаардын четинде, жакын. Жакшы. Жер 6 сотук, узун турасы 25ге 30 болгон, суу свет условиялары бар. Чек араларын көргөзүп турган болсок, бул жакта көчөттү көрүп атасыздар. Ушул көчөттүн сол тарабы коңшуңуздар болот. Ал эми ушул көчөттүн оң тарабы мына ушул теп-тегиз жер сиздердин жериңиздер болуп калат, Кудай буйруса. Ака, бул жака фундаментти да куюп келтирип койсуз да? Фундамент бүттү. Баардыгы арматуралар жакшы болду. Канча бөлмө азыр бул жерде? Бул жерде ошо 2 этаж болот, биринчи этажда. Биринчи этажы 5 бөлмө? Биринчи этаж 10 комната болот бардыгычы. 2 кабаттуу үй кылып салса 10 бөлмө болот экен, а? Нар жагында топкасы бар, көрөсүңөрбү? Жакшы. Телефонуңузду өчүрүң. Бул жакта фундаменти канча болгон ака бийиктиги? Бийиктиги ушул мына 70. 1 метрби? 1 метр, 70, алды 70 сантиметр подушка болгон бул жагычы. Алды 70 сантиметр. Подушка эне 70 куюлган. Үстүнө бетон куюлуп чыккан. Иштерин толтуруп коюсуз, Иштерин полный засыпка кылып толтуруп койгон бардыгы. Мындай сырттан эле көрүнүп турат, мындай сонун болуп куюлганы. Жакшы. Арт тарабынан дагы чек араларын көргөзүп коелу. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар. 9,5га 11,5 фундамент. Фундамент 9,5га 11,5. Артка жүрүң. Фундаменттин узун турасы 9га 11,5 экен, ардактуу замандаштар. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул чектин 4 тарабы тең темир тосмо менен тосулган, чек аралары такталган. Бул жакта дагы темир тосмолору турат. Андыктан эч кандай проблема болбойт. Документ кимдин атында ака? Документ менин атымда. Проблема жок. Проблема жок, кызыл китеби бар. Жакшы. Бул жакта шагыл таш баштарды да калтырып кетет экенсиз да? Полный калат, ашпаган фундамент ашкан. Жакшы. Заборго алып келдим, полный жетет заборго. Өтө сонун.
Бул жакта көрсөтпөгүлө. подвалды дагы расчетун алыпсыз да? Бул жак подвал топко болот бул жерде. Охо! Котельный. Келтирипсиз бул жагын. Жерине тегизе бардыгы подвал. Котельный отдельный. Бул жактан кетет. Котельный кылып коет, а? Котельный болот. Өтө сонун кылып салыпсыздар, сөз жок. Бул жакты өзүм жашайм деп эле салган окшойсуз, а? Мен өзүм жашайм салдым эле, кызыма. Анал жерден 3 үй калды. Даяр үй. Даяр үй. Ошон үчүн мен фундаментти саттым. Башка тур келип атат. Bunday жерди табыш кыйын азыр. Төлөйкөндө анча-мынча жерлер сатып бербейт экен. Бул фундамент менен забордун ортосунда 1,5 метр аралык бар экен. 1,5 метр граница аралык ташталган. Жакшы. Расчетто жакшы Бул алыпсыздар. жагда балыктар бар. Өтө сонун, Абасы таза, жап-жашыл. Кышын жайын эшиктен сугат көрдүңөр арыктан. Кран дагы чыгарылган, Кран чыгарылган бар. Мектеп, бала бакча жаныңызда. Мектеп алында кетет. 20-30 метрдей мектеп. 1 километр бала бакча. Жакшы, маршруттук каттамдар 2 маршрут келет шаарга. Андыктан маршруттук каттамдар боюнча сиздерде проблема болбойт. Жолун дагы көрүп атасыздар, жол дагы асфальт. Өтө сонун. Эми өзүңүздөр дагы кийин бул жерди көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот келип. Жакшы. Эми ака, баасын айтың, баасын канча деп атасыз? Basın mı? Basın 42 bin dolar zaten. 42 bin dolar. Kemi var. Sürüşüyoruz. Gelişimiz. Sürüşüyoruz. Реальный алам деген клиенттерге жакшы түшүрүп бересиз, а? Sürüp veren. Жакшы ака. Обмен жолдору барбы? Обмен жоқ. Только наличка. Наличка деп атасыз, а? Жакшы. Наличка. Сон. Жакшы. Мал жерди арыкты мен толук үйүп чыкканмын. Өзүңүз? Өзүм үйүп чыгып, кышын жайым жерден согат. Эшик алдынан. Болуптур ака, онда ийгилик. Жакшы сатып алыңыздар, а? Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге Төлөйкөн айылында жайгашкан, жолдун боюнда жайгашкан, жери 6 сотук болгон, плюс фундаменти дап-даяр болгон жер тилкесин тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердим. Эгерде кимиңиздер ушул сатыла турган жер тилкесине кызыккан болсоңуздар, мен бул жака жердин ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жерге келип, көрүп кетип, толук маалымат алсаңыздар дагы болот. Эми бул жак өзүңүздөрдөн мындай сонун жерди колдон чыгарбаңыздар. Төлөйкөн айылын бүт бардыңыздар эле билесиздер, өтө сонун жер. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы жерлер, үйлөр насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.